Саламатсыңарбы? Бул менин кайрылуум. Мен 4 баланын энесимин. Мен квартирада жашайм. 1 комната снимать этем. Канттан. Бул жерде мен үй ээси кууп атат. 3,5 миң төлөйбүз. Бул кырдаалда мен азыр жумушум жок болгондуктан төлөй албайм десем, менден өзүңдү сат дегенге чейин барып атат бул киши. Бир балам инвалид, сахарный диабет 1 тип менен ооруйт. Такыр түшүнбөй атат. Мен ачка отурам деп, калптын баарын сүйлөп, мага мэрия, Канттын мэриясы 1 мешок ун берген. Жана ошондой эле жөнөкөй эле адамдар продукт менен жардам берген да. Ачка отурсаңыз, мен ошол продуктыларымды 1 мешок унумду берейин дедим. Десем, ошону да түшүнбөй турат. Мен азыр дагы ыйлап басылып калдым да. Ошондуктан тетиги чоңдорго кайрылганымда ушул ишти карагылачы, ушундай жалгыз бой энелерге жардам бергилечи. Келип мондай ситуацияларды караштырып, түшүнүктүү сөздөр менен түшүндүрүп, ушундай түшүнбөгөн адамдарга биз эмне кылышыбыз керек? Ушундай эмеде эмнеге ушундай адамдарга, ушундай жалгыз бой энелерге үй берилбейт, кичинекей болсо деле ушундай адамдарды карап койгулачы, ушундай аялдарды. Силердин деле эжелериңер бар, кыздарыңар бар. Ушундай кырдаалда мен түшүнбөй, мени үйдөн чык деп кууп атат. Менде видеолор бар. Мен кошуналарыма чейин чуркап бардым. Кошуналар сүйлөшсө дагы бул киши такыр түшүнбөй атат. Ошол видеолордун баарын керек болсо жөнөтөм азырчы. Ишенбесиңер. Чоңдор каякты карап атасыңар? Кичине ушундай бизге окшогондорго бирге жардам бергилечи. Азыр ушундай кырдаалда мен кайсы жерге барышым керек? Ушу 3 бала менен азыр. Бир балам тайнесинде. Бул үчөө менен кайсы жерге көчүп мен азыр билбей турам да. Ушул акыбалды караштырып койгулачы.